Адам жашоосундагы эң маанилүү учурлардын бири балалык кез. Дал ушул учурдан тарта анын келечекке болгон көз карашы калыптанат. Бөбөктүн жалган сүйлөшү же болбосо өзүнө ишенбестик сезимдеринин пайда болушу үй бүлөдөгү тарбияга байланыштуу. Андай учурда ата-энелер кандай чара колдонот, суроо узатып көрөлү. Балдарым жалган сүйлөгөндө мен чын сүйлөгөнгө үйрөтөм. Чын сүйлөгүлө жалган сөз жаман болот дейм. Эми жалган сүйлөгөндө көбүнчө коркуп кетип жалган сүйлөйт биздин катуу урушканыбызданчы. Ошого кызыма түшүндүрөм, мен мүмкүн болсунча мында уят болуп каласың, жомокторду айтып берем. Ошо туурасындачы мында окуяларды айтып берем, болгон окуяларды. Эгер биздин неберелерибиз, балдарыбыз жалган сүйлөсө, аны түшүндүрүп, ошол маселени аныкчылыгына жетип туруп, анан кийин жооп бергиндей демекчимин. Өтө эле катуу урушпайм, бирок ошондо экинчи ошондой кылбай тургандай кылып, сал тонуmu бийигирээк чыгарып, сал урушуп коем да, мындай секиндирээк, слабыйраак урушуп коем. Жалган бул кырдаалдан чыгуу үчүн болгон аракет. Наристенин жан дүйнөсүндө мындай сезимдердин орношу жашоосунда көп тоскоолдуктарды алып келиши мүмкүн. Эгерде сиздин балаңыз кээ бир учурда жалган сүйлөп жаткан болсо, ага олуттуу маани берүү зарыл. Негизи эми биз бардыгыбыз эле балалыктан башталабыз да. Анан кийин бала чагында калп сүйлөбөгөн бала деле болбосо керек. Бирок бала калп сүйлөгөнүн байкаганда ата-эне ошону баланы сен калпчы болуп калдың го деп урушардан мурда ошо калп сүйлөгөнгө алып келген себепти өздөрүнчө изилдеп көрүш керек да. Албетте биринчи орунда баладан сураш керек. Сен ушинтип алдапсың го балам, эмнеге мындай болду деп жана урушуп, кагып, силкпей. Балдар ар кыл мүнөзгө ээ. Кээ бирлери чечкиндүү, ачык, мамилечил болсо, айрымдары таптакыр үн катпаган, тартынчаак, өзүнө ишене бербегендер болот. Мындай мүнөздөгү бөбөккө ата-энелер кандай мамиле жасайт? Алардын оюн угуп көрөбүз. Эми ал баланы коркутуп, уруу өзү жарабаган тарбиялык мааниси абдан төмөн, начар тарбия да ал. Өзүнө ишенбегендик бул баланы кичинекейинен басынтуу, аны туура эмес сөздөр менен урушуу баланы ошол нерсеге алып барат да. Ал нерсени жокко үчүн мактап туруш керек да баланычы. Коркпой турган психологиясы менен барып, ошону кылып келгидей кылып айтам ошону. Бара бер, ушундай кыл, ол бардыгы эле балдар ушундай кылып атпайбы деп. Психологдордун айтымында өтө эле тартынчаак, өзүнө ишене бербеген балдар жашоодо бир топ кыйынчылыктарга туш келет. Эгерде сиздин балаңызда да мындай мүнөздөр байкалса, дароо жардам берүүгө шашылыңыз. Анда төмөнкү кеңеш сиз үчүн. Ата-энелер айтып калат да, балам коркок болуп атат, өзүнө ишенбейт, ойногондон бирөөлөр көпчүлүк менен ойногондон коркот деп. Ошондойду байкаганда дагы ата-энелер менен тарбиячылар көбүрөөк көңүл буруш керек да. Өзүнө ишенбеген, балдарга көп кошула бербеген, сөз сүйлөгөнүңдө, бир нерсе сураганыңда, ишке жумшаганыңда баягы уялчаактык кылып, тартынчаактык кылып жасай албаган балдар бар. Ошолор менен активный балдардан бөлүп алып иштеш керек да. Балалык эң таттуу, баяу сезимдерге бай мезгил. Андыктан ар бир үйдө бөбөктөрдүн бактылуу күлкүсү жаңырып турсун.